Бакыт Торобаев Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө бюллетенге ар бир өзгөртүүнү өзүнчө жазууну сунуштады. Анын айтуусунда ушул жол менен өзгөрүүлөргө элдин пикирин так билүүгө болот. Баш мыйзамга өзгөртүү 29 берене боюнча кирип жаткандыктан муну бюллетенге жазуу көп кыйынчылыкты талап кылбайт, деди Торобаев. Ал жакында эле Азербайжанда ушундай система колдонулганын мисал келтирип, жыйынтыгы жакшы болорун айтты. Сиздер жакшы билесиздер, эл менен сүйлөшкөндө же башка бир жака чыкканда Конституция боюнча сөз сүйлөгөндө билбейт көбү. Ошон үчүн бул жерден эл дагы жакшы туура түшүнүп, ар бир статьясына өзүнүн оюн билдирсин деген ойдобуз. Дагы бир жол бул мен туура деп эсептейм жол. Азыр мына байкап атасыңар, коомчулук экиге бөлүнүп кетти. Бирөө коомчулук кайсы бир каршы, бир кайсы коомчулук макул. Бул жерде мына по статейне эгерде кетсе, ар бирине боюнча, мен ойлойм бул жерден жыйынтыгы туура чыгат, бириктирүү процесси деп эсептейм да буну. Торобаевдин пикирин эл өкүлү Исхак Масалиев менен Чолпон Жакупова колдоого алышты. И мы хотим узнать мнение народа, и поэтому идем через референдум. Бакыт Эргешевичтин сунушу стандартка ылайыктуу. Эгер элдин пикирин билебиз десек, ар бир өзгөртүүнү добушка коюу зарыл. Введение референдума вообще нет. Айнур Алтыбаева сунуш кабыл алынса, аны аткарууда техникалык мүмкүнчүлүктөр кандай болот деп суроо салды. Бюллетень очень будет красивый, прекрасный будет, со всеми защитными средствами. Это считайте, что 29 партий на 29 они, как бы идут, счет будет идти. И здесь я думаю, что технические составляющие на сегодняшний день у нас очень прекрасный руководитель, это Тайырбек Дүйшүкевич, он все сможет сделать. Республикада журттун лидери Өмүрбек Бабанов элге ар бир беренени тандоо укугун берүү туура эмес дейт. Анын пикиринде эл депутаттарды шайлаган, ошондуктан беренелерди эл өкүлдөрү чечип, эл ага макулдугун же каршылыгын гана билдириши шарт. Сунуштардын бир эле сунушу болуп атат элге. Ушул өзгөрүүлөр керекпи же жокпу, макулбу же каршыбы деп туруп. Азыр эки ойго бөлүнсө, эл мынау менен 30га бөлүнөт да. Чыр чатактын башы болот. Мен ойлойм, эч кандай чыр болбойт. Эгерде бул мыйзамды силер колдоп берсеңер, мен сунушумду. Бул жерде биздин элге мамиле деген, мамилеси туура экен деген. Ошол мамиле деген, ошо эл дагы ар бир статьяны окуп чыксын, билсин, аныктасын, анан добушун берсин. Эч кандай чыр чатак болбойт. Азыркы мына ушул процедура менен кетсек, ошол жерде балким процедура чыр чатак болуп кетиши мүмкүн деп эсептейм. Сегодня у нас технических возможностей еще нет. Андай бюллетень даярдоого 11 декабрга чейин жетишпейбиз. Ошондуктан Бабанов туура айтып жатат. Бул бир документ болгондон кийин макул же каршы деп добуш берүү туура болот. Второй год реализуем. Колдон келсе, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү мына дискуссияга аралашкан этика жагынан туура болбойт да. Бул кишилер мыйзамды аткарыш керек, референдумду өткөрүш керек. Же шайлоону өткөрүш керек. Вот ошондуктан мен айтайын дегеним, мына азыр айтылып калды, расмий тилде айтты, это цельный документ депчи. Если это цельный документ, это тогда абсолютно новая редакция. Это новая редакция новой Конституции. Асель Союзбековна, мына сиз, мен, төрага и Анарбек Исмаилов отырганда, я же задал этот вопрос. Почему новая редакция деп айтпайсыңар? Десем, Анарбек Исмаилов түшүндүрдү го бизге. Не, биз өзгөртүүлөрдү эле киргизип атабыз. 1, 2, 3, 4. Сунушка комитеттин 4 мүчөсү макул экенин, 6 каршы экенин билдиришти. Бирок бюллетенге беренелердин жазылуу жазылбашын палата чече турган болду. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.